Жергиликтүү элдер өздөрүнүн техникалары менен чыгышып, ушул жол бүтүп калсын, көчмөндөр ойуна Ысык көлүнүн жолу бүтсүн деп эл иштеди. Баары иштеп азыркы күндө айлык акы ала албай жатышат. Айлык акынын суммасы азыр 88 миллионго чыгыптыр. Орто жолдо эл кыйналып, Иманкуловдун эсеби чыкпаган үчүн биз зарплата ала албай кыйналып 1,5 жылдан бери өкмөттүн алдында жүрөбүз. Кечеүнкү сиздин Түп районунда болгон эл менен жолугушууңузду өтө кунт-кою менен көрдүк. Көрүп атабыз, ал жерде сиз айттыңыз, азыр да айттыңыз, президент жалгыз өзү мындай ачкандай коррупция менен күрөшүүгө невозможно. Элдин жардамы керек, сөзсүз түрдөчү. Себеп дегенде бул жемкорлор бир тешикти жапсаңыз, экинчи тешик табат экен эмне болсо дагычы. Ана ошондуктан эгерде жалпылап буга аракет жасасак болбойт. Мен балам аграрный академияны бүткөн, техникумунда бүткөн. Ошол балам фамилиясы Өмүралиев Таалай. Такыр жумуш жок болуп атат. Ушу балама жумушка жардам берип койчу, айланып кетейин. Ушу сүрүп атамды берейин, айланып кетейин. Министрлерге суроо бергим келип атат да, министрлер буну алып келгениңиз жакшы болду. Биз министрлерди аппарат, министрлер астында аппараттар бүт жерде региондорду өнүктүрүү деп коебуз. Булар регионду кыдырып, биз менен эл менен жолугушуп көйгөйлүү ушулар чечиш керек болчу. Мен мына 20 жыл болду, ушу 20 жылдан бери трибунадан түшпөйм, чакырбаса да келип алабыз, тиги Зарылкан экөөбүзчү. Биздин коомго 2000-жылы Тоң районунун администрация тарабынан бул ак өлөңдөн 57 гектар көмөкчү чарба катары берилиптир да, бессрочный деп жер. Бул жерибизди 2014-жылы мурунку жетекчилик, областный жетекчилик мурунку айыл өкмөтү менен сүйлөшүп, өткөзүп өздөрү 5 гектар жер алып алыптыр. Биздин ушу балыкчыдан майыптарыбызга 1,5-4 миңге чейин пособие алышат. Анан ушул көмөкчү чарба алып өзү иштетели деп, ушу жерди алалы деп биз азыр сот иштери менен жүрүп атабыз да. Кызыл Омондогу бул эми болгон окуя ошол Тоо кен тармагындагы баш аламанттын өзү көрсөтүп турат да, көрсөтүп турат. Анан өкмөт дагы ачкайыш керек, убагында реакция кылбагандан ушундай бир шартка келдик да. Эми бул жөн жерден эле буну козгоп алдык. Бул козголбой турган нерсе болчу. Козголбой турган. Биз Кыргыз мамлекети экология биздин келечек, урматтуу агайын туугандар, муну айтып жүрөм. Биз айыл чарбасы келечек мына коңшу мамлекеттер менен конкуренция кылыш үчүн, урматтуу агайын туугандар, буну мен катуу айтып атам, катуу кармайбыз. Биз экологияны таза кармап, биздин продукция таза болуш керек. Ошо менен гана биз дүйнөгө бар жерде конкуренция кылабыз. Кыргызстанда уран мына казылбайт. Биринчиден, мен президент болгондон баштап Тоо кен тармагына абдан көңүл бура баштадым. Көңүл буруп, бул тармак айрыкча лицензия, уруксат берүү системасы бул коррупцияга белчесинен баткан. Белчесинен баткан, бул абалдын баякы чегине жетер жерине жеткен да. Ушул жылдын башында билесиздер, мына Коопсуздук кеңешине буну текшерип, аныктап карадык. Лицензия берүү кадимки эле базардакыдай алып сатарлыкка жол берилген мынакей. Бүт анализ жүргүзүп атышат азыр. Мен 18-жылы бул лицензия берүүнү терең анализдеп, буну Коопсуздук кеңешке алып чыгуу боюнча мына өзүм тапшырма бергенмин. Жөн өкмөтүнө айтканда мораторий жарыялаганбыз. Азыр мурунку жанакы берилип атат. Эң керектүү региондорго кум, шагыл, баякы топурак, бирок чоң кендерге мына уруксатты токтотконбуз. Бул жерде мамлекет бизнес кылыш керек. Ел бизнес кылыш керек. Кыргызстандын кен байлыгы боюнча. Мына ушуга алып келебиз, урматтаганда. Буга убакыт керек. Биз дагы өлкөнүн бардык региондорунда, бүткүл өлкөнүн масштабында жаңы технологияларды колдонуп, биздин өнүгүү темпибизге биз дагы жаңы дем беришибиз керек. Биз коршогандан артта калбашыбыз керек. Бул эмне? Бул коомубузду санариепке өткөрүү, урматтуу агайын туугандар. Санариепке өткөрүү. Бул бүгүнкү күндүн талабы. Мен ошон үчүн региондорду өнүктүрүү жана санариептешүү жылы деп мына буйрукун жарыяладым. Биздин жарандар үчүн бул абдан чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Өнүгүүгө түрткү болот бул абдан. Мына мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө адам фактору толугу менен жоюлат. Бул коррупциялык элементтери жок кылат. Мына билесиңер, 16-жылы мен кол койгонмун түндүк электрондук схемасын премьер болуп турганда ишке киргизүү боюнча. Бул 189 мамлекеттик кызматты электрондук түрдө мамлекет кызмат көрсөтчү. Бул эмнени алып келет? Бул алып келгени мына ар кандай мамлекет органдардын эшигин какылап, мына көрүп атасыңар. Кезекте туруп бир кагаз үчүн, бир маалымат үчүн эл кыйналып атат.
Буга өткөндөн кийин ошо отурган чиновник сен барганда компьютер ачып туруп силер жөнүндө эмне справка керек болсо башка органдан өзү сурап турган шарт түзүш керек. Мына түндүк электрондук системанын маңызы ушунда. Жаранды бара кылбай, мамлекеттик отурган чиновниктер өздөрү ошол справканы компьютер аркылуу ала турган кылабыз. Ирригация программасы мына ишке ашырыш боюнча бизде суу бар, бирок ошол мезгилде сууну жеткизе албай атабыз. Кээ бир региондордо 100 000 гектарлаган, 50 000 гектарлаган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мына ошоларды биз өздөштүрүш керек. Мына биз ирригация программасы көрөбүз. Мына былтыр 634 гектарга жаңы жерге суу чыкты. 3,5 мың гектар жердин суу чыгарышы жакшыртылды. Каналдары ремонт болуп, суу менен камсыз болгон жакшырды. Программада биз 2026 жылга чейин 65 000 гектар жер, 240 000 жумушчуны түзөбүз деп белгилегенбиз. Бул эми абдан оор, аткарыш абдан оор, бирок ошого карабай, баягы мамлекеттик органда иштесин деп буну кабыл алдык. 2024 жылга чейинки программаны ишке ашырабыз буюрса буну. Ашырабыз 27 000 гектар, буга бир 18 миллиард сом керек, бунун артынан да түшүп атабыз. Эгерде мени шайласаңыздар, калкты таза суу маселеси боюнча ошо менин мөөнөтүмдө толук камсыз кылабыз деп. Азыр мына 653 калкты конуштун суусу мындай жок. Былтыр 45 айлыга мына суу жеткизилди. Эми алдыдагы 5 жылда 608 айылды биз таза суу менен камсыз кылыш керек. Ал үчүн бизге 34 миллиард сом керек. Бүгүнкү күнгө 27 миллиард сом финансовый булактары аныкталган. Калганындагы финансовый институттар менен грант аркылуу көп мамлекеттер менен, фонддор менен ишти мына алып барып атабыз бул боюнча да. 5 жылда таза суу менен дагы бүт Кыргызстанды камсыз кылабыз. Эмне үчүн дегенде таза суусу жок, каяктагы ден соолук, каяктагы экономика, каяктагы туризм. Бул жөн эле сөз. Таза суу болгон жерде оор азаят. Таза суу болгон жерге турист келет. Таза суу болгон жерде экономика өсөт, ишканалар келет, инвестор келет. Ошон үчүн таза сууга биз абдан катуу көңүл бурабыз, буну 5 жылдын ичинде аягына чыгарабыз. Эң чоң маселе бул соттук укуктук реформа. Мына быйыл баштадык билесиздер. Реформанын негизги максаты бул биздики сот адилеттүүлүгүн орнотуу. Мына жаңы кодекстер, жаңы мыйзамдар иштей баштады. Алардын ошол аркылуу биздин укук коргоо органдарынын, сот бийлигинин ишин ачык айкындыкка жетүү, коррупциялык тобокелдиктерди жок кылуу. Азыр мына оор кылмыш менен, кылмыштар менен оор эмес кылмыштарды экөө айырмаланды, гуманизация болду. Жоруктар кодекси кирди. Экөөнү эки башка мындай чара колдонот. Биринчи жоруктар боюнча мурун кандай болгон? Үчүн велосипед урдаган менен тоок урдаганда, казан урдагандагы бир аз нерсе урдагандагы камалат, а берки миллион урдаган камалбайт деген сөз неге чыккан? Үчүн дегенде тоок урдагандагы, кой урдагандагы, велосипед урдагандагы ошо героин саткан менен адам мамлекет талкалап аткан. Разбой менен дагы, зоруктоо менен дагы чоң кылмыштар менен биргеле милициянын колунан, прокурордун колунан сол бирдей өткөн. Ошо 2 жыл 3 жыл созулуп жүргөн баары тең. Мына ушунун баары тең азыр бөлүнүп, айрыкча мына көбүнчө мына биздин жаш балдар соттун немеде карасаңар, адашкандан, кээде түшүнбөстөн мына жөнү бир болбогон кылмышка барат. Мына ошоло камалып, ушу жаштар түрмөгө барганда башка чөйрөнүн колуна түшүп, ошо чөйрөн адамы болуп чыгып атат. Азыр буну токтош үчүн штраф салуу, тарбиялоо менен коомго кайтаруу зарыл болду да. Мына ушул иштей баштайт. Бул жору жасаган адамдар соттолгонго жатпайт. Эгерде ошону кайра кайталаса, жасаса анда соттолот. Мына биринчиден болуп балыкчы шаары республикада башталып аткандагы демилгени колдоп, өздөрү шаар каражаты менен коопсуз шаар долбоорун ишке ашырганы бул көбүнө мына жаңылык болду. Айрыкча жергиликтүү бийлик санариптештирүү боюнча аракеттерди жана шаардын экономикалык төрөгөнгө аракеттери жакшы болду деп айтсам болот.